Исмаил Исаков Розайым Нарматованын мандатын сот эмес БШК алды. Бүгүн 15 февралда Бишкекте адам укугу менен эркиндиги тууралуу тегерек стол өтүүдө. Ага жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров, баш болгон саясатчылар, депутаттар жана укук коргоочулар катышууда. Тегерек столдо саясатчы Исмаил Исаков доклад жасап, Розайым Нарматованын мисалга алды. Бүгүн укуктарга көңүл бурулуп жатканы жакшы. Конституциянын 79-беренесинин 2-пунктуна ылайык кайсы учурда депутаттык мөөнөтү токтотулары так жазылган. 20 январда БШК өзүнүн милдетине кирбеген норманы колдонуп, Нарматованын мандатынан ажыратты. Анын диплому соттун чечими менен жокко чыгарылган жок. Ошентип БШК укуктук манкурттукту бүткүл дүйнөгө көргөздү. Укук боюнча башка мамлекеттердин артында калдык, деди ал. Булак супер чекиткейчи. Эмоциясын башкара алса, Акылбек Жапаров жыйында Эдил Байсалов тууралуу айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымат жыйын берип жатат. Анда журналист тарабынан орун басарыңыз Эдил Байсаловдун ишине кандай баа бересиз, анын дарегине айтылган сын пикирлерге эмне дейсиз деген суроо берилди. Эдил Байсалов өкмөттө эң мыкты жетекчилердин бири. Ал жакта иш болгон соң сын пикир дагы болот. Менимче анын жетиштүү деңгээлде чоң потенциалы бар. Кичине эмоциясын башкара алса, баары бир бейөкмөт уюмдарда көп жылдык тажрыйбасы бар. Бирок туура багытта. Көп суроолордо анын колдоосун сезем. Ага убакыт берсек, республикалык деңгээлде абдан жакшы жетекчи чыгат, деди Жапаров. Булак супер чекиткейчи. Акылбек Жапаров Кумтөрдү калкалагандардын баарын Камчыбек Ташиев жок кылды. Кумтөрдү калкалагандардын баарын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жоюп салды. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымат жыйында билдирди. Ал Кумтөрдү кыргыз элине алып бергенде мурдагы президенттердин тагдыры мынчалык кейиштүү болмок эместигин белгиледи. Садыр Нуркожоевич мени мамлекеттик комиссиянын төрагасы кылып чакырганда 3-чү рет президенттер суранып жатканын айттым. Аягына чыгара алам, механизмдерин, тарыхын билем, иштетип кете турган жигиттер бар, бирок саясий эрк керек дедим. Алтынды көрсө периште дагы адашыптыр болуп, буга чейинки президенттер дагы адашып жүргөн. Аларды туураганда адашып калкалап жүрүшкөн. Азыр ошол калкалагандардын баарын Камчыбек Кыдыршаевич жойгондуктан 31 миллиард сом түшүп жатпайбы? Алар алтынга аралашып кеткенден кийин Кудай дагы, эл дагы жаман көрүп калган, деди Жапаров. Ошондой эле ал тунгуч президент Аскар Акаев коррупциялык учурларды тастыктап бергенден кийин Центера компаниясы сүйлөшүүгө ыкчамыраак келе баштаганын кошумчалады. Булак Спутник чекиткейчи. Акылбек Жапаров төрөлгөндө еврейлер ыйлаптыр деген депутатка өзү жооп берди. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жеңиш Токторбаев министрлер кабинетинин төрагасы жөнүндө абдан көп сөз айтылып жатканын айтып, Акылбек Жапаровду иштетчү болсоңор чөнтөгүн тигип иштеткиле дейт. Акылбек Жапаров төрөлгөндө еврейлер ыйлаптыр деген сөз бар экенин айтты. Эл өкүлүнүн мындай сөзүнө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров комментарий берди. Мен 3-чү чакырылыштын депутаты болгом. Депутаттар көп учурда чын тамашаны аралаштырып сүйлөшөт. Балким ошону аралаштырса керек, деди ал. Булак Назар Ньюс Чекиторг. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Нурлан Мамытов кармалды. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Нурлан Мамытов кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, 1-май райондук сотунун 2022 жылдын 11 февралындагы токтомуна ылайык Мамытовго карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрү 2022 жылдын 8 март күнүнө чейин тандалган. Белгилегендей, Нурлан Мамытовго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Нурлан Мамытов башкармалыктын мүчөсү болуп 2021 жылдын июнь айында дайындалган. Булак Назар Ньюс Чекиторг. Акылбек Жапаров кеткенге да иштегенге да даярмын. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрүп жатат. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, кеткенге да даяр экенин кошумчалады. Эртең менен багымдат намаз окуган киши катары айтайын. Эртең эмне болоорун билбейт экенбиз. Мага чейин кимдер келип, кимдер кеткен эмес. Кеткенге да иштегенге да даярмын. Эртең менен 7-де келип 10го чейин иштеп жатам. Президент Садыр Нуркожоевич менен эл өзүнүн баасын берет го деп жатам. Экономикада сыйкырдуу таякча жок да. Экономикага жок дегенде туруктуу 3 жыл убакыт керек, деди. Булак репортер чекиткейчи. Артур Медетбеков, Адахан Мадумаров жөнөкөй киши эмес.
Адахан Мадумаров камалса, аны колдогон тарапташтары саясатчылар саясий маалымат талаасында опурталдуу окуяларды жаратып коюшу ыктымал, деди бүгүн 15 февралда Nazar News маалымат агенттигине генерал Артур Медетбеков. Адахан Мадумаров камалып калышы мүмкүнбү? Аны чек ара чырына себеп болгон протоколду жокко чыгаруу үчүн камоо аракети башталдыбы? Бүгүн тигил же бул саясатчы депутат кандайдыр бир козголгон кылмыш иш менен камалбайт же караланбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Себеп дегенде парламент көп добуш менен Мадумаровду камалсын деп кол көтөрүшсө, укук коргоо органдары тергөө иштеринин жана документтердин экспертизанын негизинде аны убактысынча кармап суракты жүргүзө бериши мүмкүн. Бирок Адахан Мадумаров жөнөкөй киши эмес, убагында чоң кызматтарда иштеген, иштеп жүргөндө протоколго кол койгон, аны өзү да таанбайт. Бирок ошол протоколдун бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде юридикалык күчү жана легитимдүүлүгү бардыгы боюнча юристтер, саясатчылар түрдүү пикирлерин айтышууда. Айтканыңызга ынаналы, бирок тажиктер ошол протоколду бетине кармап төрткөчө боюнча маселе жаратып жатпайбы? Ошол протоколду бетке кармап тажиктер төрткөчө боюнча таасирдүү оюндарын баштаганы баарыбызга эле белгилүү. Алар эптеп жерге ээ болуп калууну максат кылып жатышат. Бирок ушул протоколду негиз кылып, Адахан Мадумаровду айыптап камоо өтө опурталдуу жагдайды жаратышы мүмкүн. Анткени ал камалып калса, аны колдогон тарапташтары саясатчылар саясий талаада, маалымат талаасында чоң опурталдуу окуяларды жаратып коюшу ыктымал. Ошон үчүн аны камоо көпкө ойлонулуп жасала турган иш. Ошондой эле чек ара боюнча протоколдордун баарын иликтеп, аларга ким жооптуу, ким жоопсуз экенин да карап чыгышыбыз керек. Себеби кол коюлган протоколдордун баарын коңшу мамлекеттер юридикалык күчкө ээ деп, ошол протоколдордун негизинде чек араны делимитация кылып, пайда көрүүгө аракет кылып жатышса, анда албетте биздин көптөгөн саясатчылар жана даражалуу кызматта иштеген мамлекеттик кызматкерлер да жоопко тартылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн камоого ашыкпай, адегенде ал протоколдорго юридикалык жана саясий баа берип, кылдат иликтеп, анан чечим чыгарыш керек. Булак Nazar News Чекиторг. Адахан Мадумаров саясат менен ыйманды айкалыштырып, жалган чынды арамадалда ажыраткан жападан жалгыз саясатчы. Жүргүзгөн саясаты батышка же орустарга ыктабай өз пикири бар. Өзү айткан сабаттуулугу жагында сөз жок. Кыргызстандын эгемен болуп түптөлүшүнө салымы чоң. Бүгүнкү биз жашап жаткан мыйзамдардын ата теги Мадумаров Текебаевтерге барып такалат. Президент Садыр Жапаров канчалык кызганбасын, Мадумаров өзүнчө бир феномен. Артында өзүнө жараша колдоочусу бар. Ким Санбаевичти камады дегиче эл кечирбейт. Тескерисинче бүгүнкү бийликтин өмүрү кыскарып, Адахан мырзаны ажоо болушуна жол ачат. Өткөн бийликтегилерге салыштырмалуу бүгүнкү бийликтен коомчулуктун көңүлү бир жылдай эле калып баштаганы чын. Президентибиз Мадумаров менен тирешпей, сырткы саясатына жол издеши керек. Тышкы саясаты изоляцияда калды. Ишенген Кытай деле биз менен мамилени жыргаткыдай түрү жок. Кыргызды күч колдонуп башкарыш мүмкүн эмес. Өкүм зордуктун өмүрү өтө кыска. Кылыч Шанаев. 24 саат убакыт берем. Зеленский Украинадан чыгып кеткен олигархтарга кайрылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Жогорку Раданын депутаттарына жана өлкөдөн чыгып кеткен олигархтарга кайрылып, 24 сааттын ичинде кайтып келүүгө чакырды. Бул тууралуу Украинская правда басылмасы жазды. Бизнесмендер жөнүндө айта кетсем, баса кечээ эле 30 чартердик каттам жасалыптыр. Бул биздин бай өлкөбүз бар экенин көрсөтүп турат. Эң негизгиси, алар Украинадан эч нерсе алып чыга алышпайт. Чет жакта жүргөндөр ар кайсы партиялардын депутаттары. Биз аларга мамлекеттен, Жогорку Рададан, спикерден сигнал беришибиз керек. Мен жеке өзүм суранат элем, 24 сааттын ичинде өлкөгө кайтып келгиле деп. Алар кайра келиши керек деп ойлойм. Болбосо мамлекет катары баарыбыз олуттуу жыйынтык чыгарышыбыз керек. Мага ишениңиздер. Биз аларды жасайбыз, деген Зеленский. Владимир Зеленский ошондой эле Украинадан чыгып кеткен олигархтарга кайрылып, мамлекет бизнеске таасир этпей турганын, бирок алар ишканаларга жана алардын кызматкерлерине кайтып келиши керек экенин деп эсептей турганын билдирди. Буга чейин Украинадагы азыркы кырдаалдан улам өлкөдөгү олигархтар жана ири ишкерлер Украинадан массалык түрдө чыгып кетип жаткандыгы кабарланган. Булак Супер Чекиткей.